Кыргыз элине сиздин ким экениңиз көрсөткөнү? Кыргыз элине сиздин ким экениңиз көрсөткөнү? Кандай киргизбешек? Мен сиздин үйүңүзгө келдим киргизбегиле. Аткаруу бийлиги дагы, сот бийлиги дагы эч ким чара көрүп өтөт бул Кытай ишкергечи. Эмес, сиз мыйзамсыз чечим чыгарганыңыз боюнча мен келдим. Чыгарчы, писап чыгарчы. Мен сизге эчтеке консультация бере алам. Эмне үчүн сиз мыйзамсыз чечим чыгардыңыз? Ким чыгарттыр мыйзам? Сиз чыгардыңыз го. Сиз ЮКЦнын охранасын жоопко тартпай койдуңуз го. Писап тартышчы. Мен сизге жөн сурамай келдим, хорошо? Сот аткаруучулар сиздин чечимиңизди аткарган барганды соттордун туурабы? Ооба. ЮКЦ Кытай ишкер киргизбей койгон. Жок, эмне үчүн сиз Кытай ишкердин охранниктерини жоопко тарткан жоксуз? Кылмыштын курамы жок деп чыгарып койдуңуз чечим, туурабы? Ал чыкканына 2022-жылы чыккан. Ооба да. Анан азыр эмне үчүн мыйзамсыз чечим чыгарды? Неге жоопко тартпадыңыз? Сүйлөбөйсүз, мен сизге сүйлөп атам. Пристав чакыр деп эле. Урматтуу сот, мен сизден сурап атам, эмнеге мыйзамсыз чечим чыгардыңыз? Кай жерде жазып турат мыйзамсыз деген? Сот аткаруучуларды киргизбей койсо болобу? Жок, аны кайрылбайсыздар сот аткаруучуларга. Мен сиз кылмыштын курамы жок деп туруп ишти сиз жаап койдуңуз го. Мындай жөн эле келип неме? Кандай жөн эле эмес, сиз чечим чыгардыңыз. Кылмыштын курамы жок деп сүйлөбөйсүз, эмне үчүн чыгардыңыз? Ой, так. Неге охранниктер жоопко тартпадыңыз? Жок, эмнеге келип провокация кылып атасыз? Провокация эмес, мен сизге конкрет айттым, мен чечим бар колумда, туурабы? Жок, эмнеге келип ал? Сиз мыйзам боюнча сот аткаруучуларды киргизбегенден кийин сиз ЮКЦ цемзаводдун Кытайдын охранниктерин жоопко тартышыңыз керек эле. Эмнеге келдиңиз, айтыңызчы. Ошол сураганым. Жылдан бери обжаловать эттиңиз. Мыйзам чечим күчүндө калды. Областагы мыйзамсыз чечим чыгарды сиздин чечимиңизди колдоп. Мен мыйзамсыз деп айта албайм эч качан. Себеби мен мыйзамдын негизинде талаптар менен чыгаргам да. Сиз ошону мыйзам деп эсептейсизби? Сот аткаруучуларды ошондо ит айдаганды айдап чыкса боло береби бизде Кыргызстанда, я? Кырбайсың. Сиз жооп берип коюңуз, биякта эч кандай тополоңуз үчүн жок. Жок. Жоопко тартылыш керек беле? Жоопко тартылыш керек беле? Жок, жоопко тартылбай мен чечим чыгарып бердим беле? Ооба. Болду да, область обжаловать эттиңиз. Область эле күчүндө калтырып койду. Мен кандай киргизбешек? Мен сиздин үйүңүзгө келдим киргизбегиле. Жок, мен прием кылбайм да, биз прием кылбайбыз. Процесске келсеңиздер. Мен мына атайын сизге келдим ошонунчу. Кыргыз элине сиздин ким экениңиз көрсөткөнү. Силердин коллегаңар Кытай цемзаводко барып, соттун чечимин аткарабыз, мажбур ретинде деп барса, аларды киргизген жок. Мына сот Оңолбеков бети жок. Кылмыштын курамы жок деп чечим чыгарып койду. Урматтуу кыргыз элим, мына биз азыр Ноокат райондук сотунда турабыз. Мен бул жака келген себебим эсиңерде болсо керек, 21-жылы Кытай ишкер биздин сот аткаруучуларыбызды киргизбей, ит айдаганды айдап, 3 жылдан бери соттун чечимин аткарбай, бирок мына жакта Оңолбеков деген судья ошол Кытай ишкерлердин охранниктерин жоопко тартпай, кылмыштын курамы жок деп туруп ишти жаап салган. Ноокат районунун милициясы да тергөөчү жаап салган, Ноокат райондук прокурору да жаап салган. Анан кийин мына судья Оңолбеков дагы ошолордун чечимин колдоп, Кытай ишкердин охранниктерин жоопко тарткан жок. Эми бул жакта охранниктердин күнөөсү жок, урматтуу достор. Бул жакта приказ берген ошол Кытай ишкер. Бүгүнкү күнү бул Кытай ишкерге Ош областынын губернатору чара көрбөй отурат, Ноокат районунун акими чара көрбөй отурат, Ноокат райондук прокуратура чара көрбөйт. Айтор бүгүн Кыргызстанда ошол Кытай ишкер бүгүн өзүнчө эле кытайский император болуп калды. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, биздин укугубузду коргой турган сизсиз. Мен 4 жылдан бери сизге кайрылып келатам. 4 жылдан бери сизге менин үнүм жетпей койду. Кече күнү мына жерде Калиева деген судья дагы мыйзамсыз чечим чыгарган. Ош областынын сотунун төрагасы Боронбаев дагы мыйзамсыз чечимдер чыгарган. Бул эми Кытай ишкер эч кимге баш ийбей эткен да. Бул жакта Кулатовдун жашоочулары бир канча жылдан бери айтып келатат. Биз чаң жутуп тойдук бул чаңга. Бул элди дагы тоготпойт, мыйзамды дагы тоготпойт. Кимге ишенип отурат? Биздин бир кыргыз чиновнигибиз ошолорду кырышы болуп отурат. Эми Садыр Нуркожоевич качанга чейин булар ошентип кутуруп жүрө берет? Биздин укугубузду сиз коргоо беришиңизди мен сизден 4 жылдан бери суранып келатам. Кече күнү мына Кулатовдо сел болду. Селдин кесепетиден канчалаган элибиз жабыр тартты. Ошол
Чын айтсам, Ноқат району Кулатовка сизди келет деп мен күттүм ошол жерден сиздичи. Элден кабар алып келип, ошол жерден мен дагы сизге жолугуп, ошол болгон бүгүнкү мыйзамсыз Кытай ишкеринин иш аракеттерин сизге айтып берейин депчи. Ошого кайрадан мен сизге мына YouTube, Facebook, интернет аркылуу сизге кайрылып атам. Аткаруу бийлиги дагы, сот бийлиги дагы эч ким чара көрүп өтөт бул Кытай ишкергечи. Бул эми мыйзамсыздык кайерге барат. Уят эле коем булчу. Мен деле өзүм башка иштерим бар, бирок бул Кытай ишкер ошентип калаган жериңе бар. Мен билгенимди кылам, калаганымды кылам, мен акчам көп. Керек болсо сенин бүт кыргыз чиновниктериң мен сатып алам деген сөз үчүн мына мен 4 жылдан бери мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү талап кылып келатам. Ошону менен бирге кана биздин чиновниктерибиз канча чиновник сатып алат экен деп ошону мен көрүп келатам. Мага керек эртеңки келечек. Эртеңки Кыргызстанда мен балдарым кантип жашайт? Кандай коомдо жашайт? Эмне күтүп атат бизди? Мыйзамсыздык, адилетсиздик Алатоонун чокусуна жетти деген ачык эле сөз. Ошого бөлүшүп коюңуздар. Садыр Нуркожоевич биздин президентибизге мен үнүм жетсин. Чоң рахмат.